Кыргыз Республикасынын президентинин тоолуу региондордо өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгын ишке ашыруу боюнча атайын өкүлү Динара Кемелова туруктуу өнүктүрүү боюнча жогорку деңгээлдеги саясий форумга катышуунун алкагында БУнун башкы катчысынын биринчи орун басары Амина Мохаммед, аз өнүккөн өлкөлөр, деңизге чыга албай өнүгүп келе жаткан өлкөлөр жана өнүгүп келе жаткан чакан арал мамлекеттери боюнча жогорку өкүлү Фатима Рабаб, БУнун башкы катчысынын жардамчысы, БУ администраторунун жардамчысы, БУптун Европа жана КМШ өлкөлөрү үчүн регионалдык бюросунун директору Ивана Живкович менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Тараптар Кыргызстан менен БУнун ортосундагы эки тараптуу кызматташуу маселелерин, Бишкек +25 саммитине карай туруктуу өнүгүү үчүн глобалдык тоо диалогу эл аралык конференциясынын жыйынтыктарын талкуулашып, 2025-2027 жылдарга өз ара аракеттенүү пландарын белгилешти. БУнун башкы катчысынын орун басары Амина Мохаммед айым менен жолугушууда Динара Кемелова Кыргызстандын тоо демилгелери, тоолуу аймактардын жашоочулары туш болгон көйгөйлөр жана тоо экосистемаларын коргоонун маанилүүлүгү жөнүндө айтып, БУга жана анын агенттиктерине Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө дайыма колдоо көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Жолугушууда тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча аракеттердин 5 жылдыгын жүзөгө ашыруу маселелери, алдыдагы иш-чаралар, анын ичинде БУнун алкагында тоо күн тартиби боюнча конференцияны жана Бишкек +25 экинчи дүйнөлүк тоо саммитин өткөрүү маселелери талкууланды. Маектештер өз кезегинде тоо күн тартибин эл аралык аренада жылдырууда Кыргызстандын лидерлик ролун оң баалагандыгын, мындай демилгелердин маанилүүлүгүн белгилеп, бул багытта Кыргыз тарап менен өз ара аракеттенүүгө даярдыктарын билдиришти. Динара Кемелова ошондой эле гендердик теңчиликти камсыз кылуу номер 5 туруктуу өнүгүү максаттарынын аткарылышына арналган сессияларда сөз сүйлөдү.